Мындан 10 ай мурун, тактап айтканда 4 октябрь 2020 жылы Кыргыз Республикасынын парламентин шайлоо күнү болуп, ал жемкордук менен коштолуп өттү. Административдик ресурстар колдонулуп, добуштар сатылып алынып, мыйзамсыздыкка жол берилгенден кийин элде наразылык жаралды. Наразы болгон элдин толкуну 5 октябрь күнү Ала Тоо аянтына толду. 5-нен 6 октябрга караган түнү Ак үй өрттөлдү. Кийинки кезек өкмөт үйүндө эле. Ассаламу алейкум, Элдар Ертабылдиевич. Алейкум ассалам. Айтыңызчы, 5-нен 6 октябрга караган түнү сиз жаш партиялар менен биргеликте өкмөт үйүнүн ичинде болдуңуз. Жана өкмөт үйүн сактап калуу үчүн анын коопсуздугун уюштуруп, өз колуңузга алдыңыз. Башагаламандыкта саясий күчтөрдү өкмөт үйүнө киргизбей, мамлекеттик стратегиялык документтерди сактап калганыңызды батырдык деп эсептесек болот. Тышта эл толкуп, саясий абал курчуп турган убакта легитимдүү бийликти кантип орнотуп алдыңыздар? 5-нен 6-сына караган түнү жалпы биз аянтта болдук. Элди толкуган элди токтотууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Себеби биз 1 саат убакыт аралыгында шайлоону жокко чыгаруу талабын койгонбуз. Ошондо саат 7-ден 8-ге чейинки аралыкта 1 саат убакыт бердик. Бирок бийлик тараптан байланыш чыккан жок. Эч кандай реакция болгон жок. Анан толкуган элдин бир бөлүгү Ак үйгө каптап киришти да. Себеби ал жерде көптөгөн жаңы чыккан жаш саясий партиялар бар болчу. Ал партиялардын колдоочулары, ошондой эле баягы шайлоого нараачылыкка чыккан жаштар, эл, анан аны бардыгын баягы бир сөзгө алып токтотуп турууга мүмкүн эмес экен. Эл деген сел экен, толкун экен, каптап кетти. Анан биз тарапка ошо борбордук аянтта биз баягы чыгып сүйлөп жатканбыз элге, ошо саясий партиянын лидерлери. Ошол жака атайын жанагы көз ачыштыруучу гранаталар, катуу шумовой гранаталар жарылып, ошо менен баягы тымгуут болуп эл чачырады да. Таңкы 3-кө чейин, таңкы 4-кө чейин ушундай тирешүүлөр болуп атты. Биз көп учурларда ошол жапа чеккен биздин органдардын жигиттерин дагы сактап калууга аракет кылып аттык. Себеби дегенде ар кандай провокация болуп кетпесин деп, алардын өмүрлөрүн сактоого. Экинчиден, ошол жанагы жарадар болгондорго жана башка ошол учурда кыйынчылыкка дуушар болуп калган ошол эл арасында биздин жаштарга дагы ошо жардам берип, аларды тез арада ошо тез жардам менен больницага жеткирип, анан кыскасы баягы шаарда бир тарапта эле болгон жок да. Тегереги мындай Ак үйдүн тегерегинде бир эле тиги аянт жакта болгон жок да. Бул жалпы чачылып кетти да. Жалпы чачып филармония жака чейин, бул жагы тиги Совет көчөсүнө чейин, бул жагы Бөкөнбай көчөсүнө чейин, бул жагы Фрунзеге чейин. Ал жерде бир 10 миң, 15 миңдей эл чогулса, бир 5 миңдей кеткен күндө дагы бир 10 миңге жакын эл таң атканча өздөрүнүн талаптарын коюп жүрдү да. Таң ата Ак үй алынгандан кийин өрт чыгып кетти Ак үйдүн ичинен. Биз дагы баягы өрт өчүргүчтөрдү чакырып, баягы сыртта турган арабалар, машиналар баары талкаланган. Бир топ мындай жакшы абал болгон жок да учурдачы. Ошол маалда бизде жаш партиялардын ичинде бизде Ордо партиясынан барган, мен экинчи тизмеде экинчи болуп
ошол жерден мүмкүнчүлүккө жараша стабилдүүлүк сактап калыш үчүн ак үйдө куралдар бар болчу. Аны ошол жерде Бакир деген жигитибизге тапшырып бердик да, ошол жактан өзүнүн биз баягы ошо кошундарды топтоп калган баягы мүлкүбүздү сактап калуу максатында, экинчиден курал жарак ок дарыларды да сактап калуу максатында, стратегиялык бөлүкчөлөрүндө. Анан баягы ал жер баягы проходной двор болуп кетпесин деп, ички киргендер чыга бербесин деп, сыртына ошо балдарды коюп, ошону менен таң ата баштады. Биз тез эле реакция кылдык, тезирээк сактап калуу боюнча. Кыргыз телерадио компаниясына жөнөттүк балдарды, ал жакта да талкалап кетишпесин деп. Эң негизги стратегиялык жер деп. Анан өкмөт үйүндө көп эл аралык документтер, андан башка дагы өтө маанилүү документтер, финансылык документтер бар өкмөт үйүндө. Ошол документацияны сактап калуу максатында биз өкмөт үйүн дагы ошо коргонууга алдык да. Анан эртең менен, 6 эртең менен Ордо партиясы, Чоң Казат партиясы, Мекен ынтымагы, Ыйман нуру, дагы реформадан дагы жаштары жүрдү. Ошолор бардыгыбыз өкмөт ичинде болуп, баягы кырдаалды кайсы өңүттө алып барабыз, кандай багытта алып барабыз деп, ошол жерде партиянын лидерлери биринчи жыйын өткөрдүк. Бардыгыбыз чогулган учурда Садыр Нуркожоевичти дагы эл бошотуп, Садыр Нуркожоевич дагы Камчыбек Кыдыршаевич экөө ошол биринчи кеңешмеде катышышты. Биринчи кеңешменин жүрүшүндө биз координациялык кеңеш түздүк. Координациялык кеңеште ошо 6-7 партия болдук. 7 партия. Мен болсо коомдук, Кыргыз эл биримдиги деген коомдук, баягы кыргыздардын салт санаасын, үрп адатын, сан жарасын сактаган аксакалдар, жаштар жүргөн Кыргыздын улуттук идеологиясын алып баруучу атайын коом бар, Кыргыз эл биримдигиден. Аерда ошол жерде жанагы уруунун аксакалдары да жүрөт, 40 уруунун төрагалары деп жүрөт. Ошондой бир жалаң коомдор бар да, бар жакшылыкка, элди багыттап, ыйманга, салт санаага багыттаган уюмдар. Ошол коомдун атынан кирдим. Өзүм да саясий партияда болгону менен коомдук кишилер, баягы коомдук топтордун ичинен деп кирдим. Анан иллюстрация кыймылынын жетекчиси Лира Кайыповна кирди. 2 коомдук кыймыл кирди. Калган саясий партиянын лидерлери болдук. Координациялык кеңеш түштүк. Анан Садыр Нуркожоевичке сөз берилди. Садыр Нуркожоевич айтты, эми бул кырдаалды сактап калыш, мамлекеттик сактап калыш дагы баарыбыздын милдетибиз. Эми эң негизгиси легитимдүүлүккө келүүгө баардыгыбыз аракет кылалы. Легитимдүүлүккө келгенге чейин мамлекетти борборду сактап кармап туруу, өкмөттүн ишин алып баруу дагы оор учур болчу. Координациялык кеңештин колдоосу менен мен өкмөт аппарат жетекчиси, убактылуу милдетин аткаруучу болуп, себеби мен мурда өкмөттө иштегем, министрликте иштегем, мамлекет кызматында иштегем, жетекчиликтеринде иштеп жүргөм. Андан кийин өзүм мойнума алдым. Себеби легитимдүүлүккө келгенге чейин өкмөт үйүн сактоо жана өкмөттүн аппаратынын, министрликтин аппараттарынын иштери жүрүп туруш керек эле. Себеби күзгү, кышкы отунга даярдануу, баягы жылуулукка даярдануу процесстери жүрүп аткан, ал үзүлтүүгө учурабаш керек. Пенсия, пособие, финансылык система бар, ал үзүлтүүгө учурабаш керек. Ошол багытта жалпы өкмөттүн ишин алып баруу багытында калдым. Ошо 6-сына таңынан баштап легитимдүү өкмөт келгенге чейин, легитимдүү өкмөт түзүлгөнгө чейин бардык иш-чараларды алып барып жаттым да. Албетте өкмөткө кирүү аракетин жасаган тараптар көп болду. Ошол эле учурда башка тарапта дагы координациялык кеңештер түзүлүшүп, анан кийин алар дагы биз өзүбүзчө премьерибиз бар деп шайлап алып келишип,
өкмөттүн эшигин талкалап киргенге аракет кылышты. Кудайга шүгүр, эми бизде баягы элибиз бар, эл көрүп турат, ким ак, ким кара. Акыркы учуруна чейин ошол биз огнетушителерди алып чыктык. Болгон баягы пожарный шлангалардын баардыгын, узундуктарын ченеп, кандай болгон күндө да биз өкмөт үйүндө качып кетпей сакташыбыз керек. Кокусунан өрт чыгып кетсе сактап калалы деп. Анткени ак өрттөнгөндөн кийин биз бүт эсептеп чыктык. Ошол жерде канча огнетушитель бар. Мен түз эле ошол күнү мурдагы рук аппаратка чалдым. Алар экономика министрлигинде жыйын өткөрүп аткан экен. Анан сүйлөшүү жүргүзүп айттым, сиз деген генералсыз. Генералдык кызматта өкмөт жетекчиси. Сиз өкмөттө болушуңуз керек. Анан сиз кимсиз дейт. Мен өкмөт аппарат жетекчиси милдетин аткаруучу. Мен дагы өкмөт аппарат жетекчисимин деди. Сизди мен тааныбайм деди. Мен айттым, азыр сиз дагы убактылуу милдетин аткаруучусуз. Себеби премьер-министр отставкага арызын берген. Арызы биздин ушул революциялык кыймылда турат. Садыр Нуркожоевичте болгон анын арыздары. Анан кийин ошол учурда Садыр Нуркожоевич кетип жатканда айткан, мен легитимдүүлүк үчүн аракет кылып чуркай берейин. Берде отурган жаштар, мына партия лидерлери, мына силер чогубуз, жалпыбыз менен аракет кылып стабилдүүлүктү алып келели деп. Ошо келишим менен баардыгыбыз кол көтөрүп, ошол келишимди жактырганбыз. Биз убактылуу өкмөт түзүп же баягы декреттерди чыгаруудан алыспыз да. Биз кандай болгон күндө дагы легитимдүүлүктү тезирээк алып келүү максатында. Анан ошол түнү Садыр Нуркожоевичтер бүтүндөй парламент мүчөлөрүн, депутаттарын баарын чогултуп, достук мейманканасында ошо легитимдүүлүк боюнча иш чара жүргүзүп атты. Ал жерге да кол салуулар болду. Ал жака да кол салуулар болду. Бизге өкмөткө да кол салуулар болуп атты. Анткени башка да координациялык кеңештер түзүлгөн да. Алар ГКМБны басып алышты. Алар МВДны басып алышты. Жана кээ бир аэропортторду. Бирок мен ушу таң калганым, алар 5-октябрь күнү аянтка чыгышкан эмес да. Талап коюп чыгышкан эмес. Аянтка чыгышкан эмес. Ошол жердеги басып алгандар кээ бирөөлөрү мандаттарын алышкандар. Учурду пайдаланып эле ошо министрликтерди басып алсак болду деди. Бирок биз аягына чейин турабыз, аягына чейин барабыз. Адилеттүүлүк болуш керек. Качан баягы бышкан ашка даяр болуп келбеш керек. Кыйынчылыктарды көргөндөр чогуу барабыз, бирок бизге кошулууга аракет кылгандарды эч ким кошкон жокпуз. Жаш жаңы саясий партиялар. Башты канжага байлап чыкканбыз, аягына чейин барабыз деп. Бизде болгону координациялык кеңеште Садыр Нуркожоевич гана кошулду. Биздин координациялык кеңешке Мекенчилик партиясы. Калгандары кошулган жок. Алар өздөрүнчө, аларда акча бар. Аларда мурда бийлик болгон. Сиздер жаш партиялар канча элеңиздер? Биз 7 партия. 7 партия. Мекенчил менен 8 болдуңуздар. Мекенчил менен 8 партия болдук. Садыр Нуркожоевич айттылар. Ошол биз өкмөттөгү кадрларды алмаштыруу менен биз баягындай алдыга сразу жылып кете албайт экенбиз. Ошон үчүн өкмөттөгү иштеп турган кадрларды кичине иштетип калалы. Анан кийинчерээк кадр алмашуу болот депчи. Анан ошол неме келип туруп эле азыр кадр саясатынан кичине аксабатабыз. Анан өзүңүз да азыр айтып кеттиңиз, коррупция өкмөттүн үйүнүн ичинде эмес, коррупция башка жакта деп атасыз да. Сиз коррупцияны каяктан деп ойлойсуз? Ошол боюнча экинчи суроону бере кетейин. Анан мына азыр иллюстрация маселеси боюнча кандай көз караштасыз? Иллюстрация боюнча биз 10-жылдан бери айтып келатабыз. 2005-жылда айтып атканбыз.
2005-жылы бир 30-дагы кезим окшойт. Ошо 2005-жылы бул өтө маанилүү экен. Бул дагы Эсил Кайран СССРдин учурунда барбар болгон мыйзам болгон. Эгерде керек десе ошонун жакын эле бир тууган эле коррупция менен кармалган болсо, анын мамлекеттик кызматка органга алчу эмес. Коммунисттик партиянын учурундачы. Ушундай таза партия болгондо, коммунисттик партия мына таза элди өстүргөн, карапайым элден өскөн канча деген бизде лидерлер чыкты. Жусуп Абдрахманов, Исхак Разак, тиги Масалиев дагы биздин, Абсамат Масалиев дагы, Турдакын Усубалиев дагы баары карапайым жерден чыгышпа. Мамлекет кандай башкарышты? Таза башкарышты. Кийин пенсияга кеткенде ошол эле бага эски үйлөрүндө калыштыбы? Эч бир хан сарай салган жок да. Эч бир хан сарай. Ушундай эле учурда азыр дүйнөлүк мамлекеттерде, дүйнө жүзүндө азыр капитализм деп атабыз. Баардыгыбыз Lexus мунуп, этажы жок андай эмес. Азыр ушул учурда деле кайсы бир өлкөлөрдө тетиги Уругвайдын президентин караңыз. Ушундай азыр эски эле баягы 80-жылдарга машинасы менен жүрөт. Досум белек берген болду. Баягы жепиреген үйдө жашайт, охранасы жок. Президенттик баягы пенсиядан баш тарткан. Эме үйүнө өткөзүп бергиле, балдар үйүнө, жетимдер үйүнө бергиле, карылар үйүнө бергиле деп. Ошол эл катары эле жүрөт. Эч ким атып кеткен жок. Таза да. Таза да. Бизде эмне? Бизде 1,5 жылда эле шайланбай эле президент болдум деп, президенттин айлыгын алып жүрүшпөйбү? Мамлекеттен акча алып жүрүшпөйбү? Уялышпайбы ошолор? Эмнеге уялышпайт? Ошо бүтүндө пенсиясы менен. Анан булар эмне? Иллюстрация мына. 30 жылда мамлекетибиздин кебетесин баягындай көрүп туруп эле уялышпайбы деп атасыз да. Уялышпайбы. Мына азыр мен өзүмдүн кызматымда, ишимде мага берилген мамлекеттин майын алган жок. Мамлекеттин машинасын алган жокмун. Себеби ушул мамлекетке калсын деп атам. 120 депутатыңа 120 май, 120 телефонуна сүйлөшкөн, ошонун баарын куюп берип атабыз, айлыгын да келетип берип атабыз. Бирок эмне иш кылып беришти? Канча миллиарддаган, миллиондогон акчалар кетип атат. Иштеп берсин элге. Ансы эле байлар келип атпайбы? Эгер карапайым мугалим келсе, карапайым врач келсе, анда берели, жашоо шартын карайлы. Үйү жок экен, анда ошо мамлекеттен үй берели. Бардыгы эле бизнесмендер, магнаттар келип атпайбы, коррупционерлер келип атпайбы? Аны сас келгениз мамлекеттен май алышат, мамлекеттин нерсе менен сүйлөшүшөт, мамлекет нерсе менен учушат. Ушулардын баардыгын тазалаш керек деп. Ушулардын баары иллюстрация да. Ошолор келбесе андай болбойт да. Алар келгенден кийин алар жеп көнгөн да. Алар талкалап көнгөн. Ошондон кийин тойбойт, көздөр да тойбойт. Өздөрү да тойбойт. Тойбой калган. Ушундай психологиянын бир талкалап ушулардын баарын алып келбеш керек да. Ошол иллюстрация. Иллюстрацияда карап көрүңүз, кандай жерде иштеди, эмне кылды. Интернет кирсеңиздер чыгат ар күндүк. Бирөөнү каралап чыктыбы, актап чыктыбы, бирок баары бир тегерегинде эл билет. Бир аз эле туруп баягы кызматка илише калганда эле көрсөтүп атышпайбы? Элдар Эрталиевич, эми өзүңүз ушул учурда Кыял өндүрүштүк бирикмесинин директору болуп иштеп жатасыз. Ушул Ош базарында Кыял өндүрүштүк бирикмесинин тегерегинде дагы ушундай иллюстрацияга илеше турган же какой-то бир кандайдыр бир коррупцияга шектүү нерселер барбы жокпу ушул боюнча деп кыскача айтып койсоңуз? Албетте бар да. Мен бул жерге келгенде маселе биз карыз болчубуз, аябай. Ишкана. Анан берде мына көп суу ийин каспайт, ийин касса да терең каспайт деп. Ар бир жерде ушул мына менин базарым, бул менин базарым, анан мына жер меники деп бөлүшүп алыптыр. Андай бөлүнбөйт, бул да мамлекеттики. Мамлекеттик ишканада отурам азыр. Бюджетти толтурушум керек. Карызды утулушум керек. Ошол баягы калп айтпайт. Мен келгенде бүтүндөй ушу базардан ушу ишканада иштегендер баардыгы тетиги пол жуугучтан басып сантехникке чейин сыртта жапа чеккендердин баарын кабыл алдым. Сиз айттыңыз, мамлекеттин ишканасын булар бөлүшүп алган. Ооба, бөлүшүп алган да. Базардын ичинде эле. Мындай да, эми сизге мамлекетке 2000 сом берет. Документтүү түрдө документалдуу түрдө 2000 сом деп турат да сизгечи. Бизге мага. Мен мамлекеттин өкүлүмүн да. Мен ишканама 2000 сомдон төгүшөт.
алып договорго өтөт да, биз менен өтүшкөн экен да. Өтүшүп туруп, нар жактан 20 миңге башка бирөөгө аренда берип коюшат да, 18 миңден үйлөрүндө чалкалап диванда жатышат. Эмне үчүн 18 миңден бирөө сыртта байкуш бирөө соода кылып, анын 20 миң сомун төлөп, алдында 2 миң сомун бизге төлөп коет, ал тиги мамлекеттиңдики ме деп 18 үчүн. Ал болсо аяка 20 миң сом төлөп, өз үстүнө 5 миң сом менен эптеп балдарыма калды. Берден субарендаторлор деп ушундай аренда, субаренда деген маселе экен да бул жактачы. Жок, башка иштеге жок. Алар деген фугиден өтүп алышкан да. Дагы бир тармактар бар, ушу мыйзамдаштырылган баардыгы деген сону эчтеке кыла албайсың, мыйзамдаштырып алышкан да. Бүт мыйзамдаштырып алышкан. Бүт баары мыйзамдаштырып алган. Эгер сиз барып аны чык десеңиз, ал сотко берет, кайра соттон мени утуп алышат. Эмне үчүн мамлекетти тоношу керек? Жерлерди бөлүп кызыл китеп чыгарып алышкан. Ушу мамлекеттик ишкананын, ушу мен отурган мамлекеттик ишкананын президенттин башкармалыгына тиешелүү ишкана, бул президентке тиешелүү ишкана. Ошонун бурчунан кызыл китеп чыгарып алышкан да. Кызыл китеп. Бул архитектуранын бүт системанын коррупция экени да. Бул деген сөз ак үйдүн бурчунан бирөө кызыл китеп чыгарып туруп квартирага кирип алат да, мен квартираны кызыл китеп чыгарып алдым депчи. Аны соттошуп жүрөбүз да ошо менен. Мына сага адилеттүүлүк, мына сага иллюстрация. Мына ушул нерсени жок кылыш үчүн эмне кылыш керек? Ушуну нерсени жок кылыш бул тереңдеп сиңип кеткен да. Сот системасы өтө коррумпирован болуп кеткен. Ушул экономикалык кылмыш боюнча прокуратура көтөрөт. Андан кийин МВДга өткөн система, МВД көтөрөт, барат, алып барат, сотко барат, бирок соттон утуп кетишет. Ушул эле жердин бул жагын ушул жер үстү дагы басып алгандар бар. Эми соттун өзүн жер үстү басып кызыл китеп чыгарып алгандар бар. Эски архивин карасаң, бул мамлекеттин, өкмөттүн токтом менен өкмөттүн жери. Бирок кызыл китеп менен бирөө отурат, имаратында бирөө отурат, кызыл китептери бар. Кылмыштуулукка жатпайбы? Бул кылмыш да, чоң кылмыш да. Чоң кылмыш да бул. Чоң кылмыш да. Бул муну менен менден мурдагы директор да соттошкон. Андан мурдагы директорлор да соттошкон. Бирок эч ким жеңе алган жок да. Жеңе алган эмес. Мен соттошуп атам азыр. Ошондуктан бизге эмне кылыш керек? Бизге адилеттүүлүк сотто болот. Ага президент да кирише албайт, премьер да кирише албайт, эч ким кирише албайт. Соттун өзү коррумпированный болсо? Соттун өзүнүн системасында эгерде ким туура эмес чечим чыгарса, анын өзүн соттош керек да. Соттун өзүн соттош. Соттун өзүн соттой турган кол тийбестиги. Кол тийбестиги болгондо сен туура эмес чечим чыгардың бир жолу. Эскертип ана выговор анантип отурбайлы. Сен туура эмес чечим чыгарып алдыңбы? Ошибка менен мындай адашып чыгар. Адаш сен эмнеге окуду элең 5 жыл юриспруденцияда эмнеге окуду элең 5 жыл анда? 7 жылдык 10 жылдык тажрыйбаң бар экен. Ушул жерди кантип эме байкабай чыгарып аласың? Сага эскертүү эмес. Жумушуңду бошот да, момунча миллион штраф төлө. Же шыр эле алып барып камаш керек, туура эмес сот чыгарат, чечим чыгарат. Эгерде бизде атуу жазасы киргизиле турган болсо, анда мына жерде көп эле атка минерлерден баштап сотторго чейин атылып кетмек. Эми атуу жазасын киргизбесек да чоң чара, булардын баардыгын ошо да иллюстрация. Ошон үчүн сот системасы, бардык система бүт жерде иллюстрация болсочу, иллюстрация болмоюнчу, мамлекеттин келе жаткан чиновниктери жана башка органдын адамдары эч качан мындай ниети өзгөрбөйт да, коркпойт дагы да. Коркпойт. Ошондуктан бул иллюстрация мыйзам негизинде эле кабыл алыш керек да. Мыйзам негизинде эле. Анан аларды обработкадан өткүзүш керек. Сиз жана аппарат деп айтып атасыз. Аппаратта келип атканда, мен ошо аппаратта жетектеп турганда, мисалы Садыр Нуркожоевич мага тапшырма берсе, мынау жерлерди мындайдан карап, мынау жерлердин кадрларын карап кой десе, кадрларын алып келип, документтерин алып келгенде мен деген обработкага берем. ККМБга берем, МВДга берем, бүт тармактарга берилет. Ошонун иши тууралуу, иши тууралуу берилет. Анан чыгат, бул мындай коррупция болгон, тигиндей коррупция болгон. Мен Садыр Нуркожоевичке алып барчумун монтип эле. Ушуну Садыр Нуркожоевич мындай эмеси бар экен. Мурда ушундай сот иши жүрүптүр. Коррупция менен статьясы бар экен. Деп ушундай бекен. Деп
таң калат да. Ушундай бар экен. Бул мен өзүм чыгарган жок да. Мына официально келип атат. Официально органдардын официально. Алып салам. Тазаларын коюш керек. Садыр Кожоевич, мына тазаларын коюш керек деп биринчи келип атканда тазаларын койдук бүт бардыгын элечи. Андан кийин мен премьер болуп жүргөндө чогуу болдум да жанында. Күнү түнү жанында жүрдүм. Ушундай кадро маселелерин бардыгында бүт бардыгын таза так көрсөтүп берип аттым. Мунун ак экен, бул кара экен депчи. Президенттик шайлоодон өткөндөн кийин президенттик администрация болуп кетти да. Мен андан кийин иштеше алган жокмун да. Ошондо декабрдан баштап жок, бир эле иштешиппиз биз. Бирок бир айдын ичинде ушуларды карадычы, мен карап бүтүндөй обработка алып берип берчүмүн. Ошол малда мисалы акимдер болом дейт, бирөө аким болом дейт да, мисалы аким болом деп келип калат да, резюмелерчи. Бат эле обработка кылып туруп алып берем. Болсун болбосун деп айтпайм да, чечимди премьер кабыл алат, бирок бүтүндөй документти объективдүү жеткириш керек. Кээ бир учурларда окуп алыңыз. Анан баягы жаңы келген биз октябрдан баштап, 10-унан баштап иш жүргүзө баштадык да. Ноябрдын 10-уна чейин. Бир ай чогуу жүрдүм. Негизи акимдер, губернаторлор, бүтүндөй региондор, мэриялар жана башкалар бүт мага карачы. Анан ушу акимди алмаштырыш керектигинде дегенде мен Садыр Нуркожоевичке кызматтык кат жазып киргизгем. Көп эмес, ошо 1-2 аким биздин көзөмөлүбүздөн чыгып орношуп кетиптир да, аким болуп. Бирок маселелери бар экен да. Анан мен бүт бардыгын маалыматтык каттарын жазып киргизгем. Биз процедура боюнча карайлы, обработка кылып, анан кийин макул деди. Анда